Бул Ош шаарындагы каратэ-до Шотокан спорту боюнча машыгуучу жалгыз зал. Нусуп Жолдошбаев 10 жылдан бери бул жерде машыктыруучу. Нусуп мырзанын окуучулары көптөгөн эл аралык сынактарга катышып, байгелүү орундарды камсыздап келет. Спортчулардын ийгилиги машыктыруучуга ар дайым дем берип турат. Жетишкендиктерибиз чемпионат Центральный Азия чемпиондору бар, Россия бар. Анан биз үчүн өтө дөңгөрөгөн айта кетелем алтын тамгамен жазылган бул кечээки мелдешибиз. Чемпионат мира Румынияда болгон өткөн мамлекетте. Балдарым кээ бир балдарым албаганда өзүм сурап эмне үчүн мен тренинг алышып атам, мен балдарым жакшы жетишип керек, жетишпей жатса деп. Кудайга шүгүр, сынган жокпуз. Азыркы учурга чейин иштеп келатабыз, жакшы. Мен өтө кубанычтамын бул жетишкендиктерге. Бул жетишкендикте түздөн түз бул менин ата-энелерим салымдары бар. Менин агайым салымым бар. Жеке биз Ош шаарындагы бүт ата-энелер, инсандар бардыгы жардам берди. 11 жаштагы Дастан 3 жылдан бери каратэ боюнча машыгат. Ал жаш болсо да көптөгөн эл аралык мелдештерге катышып, чоң ийгиликтерди багынтырууга жетишти. 23 майда Анталия шаарында өткөн турнирде Шоба Сабо, Шоба япон спорту боюнча 6 каршылашын жеңип, алтын медалды, ал эми Румынияда өткөн мелдеште күмүш медалдын ээси болду. Дастан келечекте Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен спортчу болууну самайт. Орташкабыз аякта 33 мамлекеттер келген. Алардын ичинде экинчи орунду алгам. Биринчи орунду Азербайжан алып калды. Көп ийгиликтерге жетишип, алтын олимпийский чемпион болуп, Кыргызстан желегин желбиретип. Ош шаарындагы каратэ федерациясы 2004 жылы түзүлгөн. Федерацияда 4 машыктыруучу эмгектенип 250гө чукул бала тарбияланат. Спорттун бул түрүнө балдар 5 жаштан кабыл алынып 17-18 жашка чейин машыгышат. 23 майдан 26 май күндөрү Туркия жана Румынияда өткөн дүйнөлүк каратэ-до Шотокан боюнча таймашка Ош шаарынан 4 өспүрүм барган. Алар Имран Абдугулов, Искендербек Ташбалтаев, Дастан Абдулазизов жана Нурислам Пусуров. Алар 6 алтын медалды, 4 күмүш, 5 коло медалдын ээси болушту. Чемпиондорду Ош эл аралык аэропортунда Ош шаардык спорт комитетинин өкүлдөрү жана ата-энелери өзгөчө тосуп алышты. Булар биздин балдардын бул деген баягы пешенеси десек болот, 2 чемпионат мирди багындырып келатат. Анан негизинен эң негизгиси баягы биздин өспүрүмдөр, жеткинчектер барып келатат. Аябай чоң жетишкендикке жетишип келди. Мына өзүңүздөр көп болдуңуздар дүйнөнү багындырып. Мен ойлойм, бир эле Оштун намысын эмес, бул Кыргызстандын намысын коргоп, желегин желбиретип келди деп ойлойм. Бүгүнкү күндө биздин федерацияда кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Андан кийин бизге эң башкы багытыбыз бул Румынияда Бухарест шаарында өткөн бул дүйнөлүк чемпионат болгон. Ал мелдеште 33 мамлекет катышып, Кыргызстандан 5 спортчу барган, Ош шаарынан 4 спортчулар. Төртөөнөн Абдугуламов Имран деген биз эң жаш спортчубуз, 3 алтын алып, Кыргызстандын 33 мамлекеттин арасынан 6-чы орунга алып чыкты. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Чемпион жана байгелүү орундар делегенди бул жеңиш биздин шаар үчүн жана спортчулар үчүн анда маанилүү жана чоң. Ата-энелер биз чындыгында биздин окуучубуз ушу машыктыруучу бар экен. Мына окуучулар бар атат. Биздин ушуну мына мэри Талайбек Насырбековичке, анан ушул биздин Ош шаардык спорт Ушулардын ийгилигине серпилип болгон ушул
Бұл жеңішке біз 3 айдан бері талқылай машығып келе жатқанбыз. Бірінші мелдешіміз бұл Турция мемлекеті Анталия шаарында болып өтті. Ал жерде 6 мемлекет қатысып, біздің 4 оқушымыз барған. 4-дөдөн 3-і 6 медаль алышты. Бирөө күмүш медаль алды. Андан кейін бізге ең башқы бағытыбыз бұл Румынияда Бухарест шаарында өткөн бұл дүниелік чемпионат болған. Ал мелдеште 33 мемлекет қатысып, Кыргызстандан 5 спортчу барған, Ош шаарынан 4 спортчулар. 4-дөдөн Абдугуламов Имранден біз ең жаш спортчубуз 3 алтын алып, Кыргызстанда 33 мемлекеттин арасынан 6-чы орунга алып чыкты. Бұл өтө биздин чоң жетишкендигибиз деп айта алам. Учурдан пайдаланып Ош шаардык мэриясына, спорт комитетине, өзгөчө мен өз агайыма дагы баса кетиш үчүн бул биздин ата-энелерге түздөн түз чоң көмөк көрсөткөн бул биздин ата-энелерибизге. Терең негизинде бул жеңишке жетүү үчүн канчалык даярдандыңыздар? Анан жеңиш келиши кандай болду? Бизде негизи баягы жаш балдар арасында карате өнүгүп жатабы Ош шаарында? Жетишке чынын айтканда бул кыйынчылык болду. Бизде башынан болгон бул финансовый проблемалуу болгон. Балдар менен менин максатым балдарды даярдап, ниет менен аларды духовный жактан даярдаш, бир духовный эмес, физикий даярдаш болду. Жетишкенде чын айтсак Кыргызстанда көпчүлүгү билишпей экен. Румыния шаарында биз каратеде биз азыр Ош шаарында өтө жакшы зор өсүп келе жатат. Колдоолору менен биздин балдарыбыз кыргыз элин, кыргыз спортун дүйнөгө дүңгүрөтө алды деп айта алам.